Сапаттуу материал кызыл кирпичтен эми фундаментке баа бериңиздер достор. Бул жак Элмирбек Иманалиев, Ылдыйжа Гагарина менен келсе болот да. Мектеп бала бакчадан көйгөй жок, өйдө жагын ала турган болсок, Евразия парки менен дагы магистрал Алык Улоо менен келсек да болот. Ушундай 150 квадрат метр болгон чек-чеген үй сатууга чыкты. Баасы $95,000 деп атат. Дагы сүйлөшүү жолдору болот. Достор, почти үйгө чейин келе турган автобустар. Бул жерде асфальт, үйгө чейин сол тарапта салкын төртө 32. Ошондой эле мына курулуш материалдары, магазиндерден эч кандай көйгөй жок. Бул жерде Элмирбек Иманалиев көчөсүнө аркы Гагаринадан өйдө көздөй келгенде, өйдө тарабын ала турган болсок, бул жерде Алык Улоо, ошол эле магистралдан келген жерде. Достор, сатылып аткан үйдүн сырт тарабында турабыз. Ушундай песка блоктор бийик, жаң евро дарбаза коюлган, көчөлөр абдан кене мындай 2ден машина батып кетет. Анда эмесе участок размер 20га 20, электричество дагы, суу дагы ичинде бар достор. Азыр ичин көрсөтөлү. Так туура размерде экен, мына жашылдандырууга, очокканага, автоунаа токтотуу үчүн абдан кене место бар. Тегереги полный тозулган. Эми фундаментке баа бериңиздер. Фундамент карачы, мощный коюлуп тур да. Үйдү ала турган болсок 14ге 10,5 болуп 150 квадрат метр, үстүндө мансарты да бар экен. Азыр үйдүн ичин көрсөтөлү. Үйдүн ээси дагы акылдуу экен достор. Ар кимдин вкусу ар кандай дегендей, азыр дизайн эле менен берип, өзүлөр дизайн менен чыгарып алсын деп кумшуак кылыптыр. Ичи сыртын полный. Сол тарапка кире турган болсок, сантехника кирген санузел, чоң коридор достор. Оң тарапка өтө турган болсок, подвалы менен чек-чейген кухня. Сол тарапта бир зал чоң. 2 терезе кеткен, маңдай түз. Өтө турган болсок, оң тарапта дагы чоң, ошондой эле сол тарапта дагы маңдай тарабында ушундай спальня достор. Эсин номери 44 91 номерлерине түздөн түз байланышасыздар. Экинчи этажга ушул жерде место калган. Экинчи этажда да 2 детский спальня бар достор. Базар жок элдер доллар каналына катталыңыздар дагы. Үй издеп жүргөн дос менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Ассаламу алейкум.